Кыргыз тил сабагы. Сиздер менен Мамбет Мамакеев атындагы гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Анара Ажынаева. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дене мүчөлөрү. Тема урока части тела человека. Сабактын максаты окуучулар дене мүчөлөрүнүн кыргызча аталышын билишет жана сөз айкаштарын түзө алышат. Вы все знаете части тела, такие как голова, рука, шея, нога, глаза и так далее. Части тела на киргизском дене мүчөлөрү. Бул баш – это голова, чач – волосы, мурун – нос, көз – глаза, каш – брови, кирпик – ресницы, ооз, рот, тиш, зубы, тизе, колени, ич же курсак, живот, бет, щеки, кулак, уши, моюн, шея, иин, плечо, кол, рука, манжа, пальцы, дене, туловище, бут, нога, эек, подбородок, чеке, лоб жана башка дене мүчөлөрү силерге белгилүү. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай адамдын дене мүчөлөрү. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак мен, я, мүчөсү ым, менин башым, моя голова. Экинчи жак сен, ты, мүчөсү ың, сенин колуң, твоя рука. Үчүнчү жак ал, он, мүчөсү ы, анын буту, его нога. Азыр сөз айкаштарын түзөбүз. Давайте составим словосочетание. Биринчи жак менен сөз айкаштарын түзөбүз. Менин бутум. Экинчи жак менен сөз айкашын түзөбүз. Сенин чачың. Үчүнчү жак менен сөз айкаштарын түзөбүз. Анын колу. Запоминаем новые слова. Жаңы сөздөрдү эстеп калабыз. Кара – черный, түз – ровный, узун – длинный, иймек – серги, жаңы – новый. Бул сүйлөмдөрдү которобуз. Переводим эти предложения. Менин чачым кара. У меня черные волосы. Анын көзү чоң. У нее большие глаза. Сенин тишиң түз. У тебя ровные зубы. Ажардын мойну узун. У ажары длинная шея. Менин кулагымдагы иймек жаңы. Серги на моих ушах новые. Демек, бүгүнкү сабагыбызда адамдын дене мүчөлөрү жөнүндө сөз болду. Көңүл бургандыгыңарга чоң рахмат.